мен ушуну сот катары 5 жыл күнүгө колдонуп, күнүгө окуп жүргөн адам катары айтып коюшум керек да. Бул абдан жакшы юридикалык техника жактан, мазмуну боюнча, маңыздуулугу боюнча абдан жогорку деңгээлде жазылган баш мыйзам болгон. Ага Венециялык комиссия 2010 жылы өзүнүн корутундусунда ушундай баа берген. Өзгөчө адам укуктары боюнча бөлүмгө дүйнө жүзүндө эл аралык стандарттар боюнча кандай укуктар, кандай эркиндиктер болсо, ошонун баарын толук киргизипсиңер деп абдан жогорку баа берген да, адам укуктары боюнча. Эң негизги жетишкендик ушу адам укуктары боюнча мына кийин жоюлуп кетпеди. Атамбаев 2016 жылы ошону жокко чыгарып койду. Эл аралык соттордун, өзгөчө жанагы Бириккен Улуттар Уюмдарынын адам укуктары боюнча комитеттин чечимдерин Кыргызстан сөзсүз түрдө аткарылсын деген ошондой берене киргизгенбиз, милдеттендиргенбиз Кыргызстанды. Аны болсо Алмазбек Атамбаев суверендүүлүгүбүзгө доо кетип атат деди дагы 2017 жылы алып койду. Бирок пайдасын көрдүк да. Ал жана Азимжан Аскаровго байлап койду. Ал эми Бектемир Акунов 2016 жылы чечим чыккан. Комитеттин чечими чыккан. Бектемир Акунов дегенде билесиңер, 2009 жылы жана Нарында ИВС'те өлтүрүлгөн активист эмес беле? Митингге чыкты деп өлтүрүп койгон. Ошол боюнча чечим чыкты. Компенсация төлөп бергиле, күнөөлүү адамдарды жоопко тарткыла деди. Аксы окуялары боюнча бир топ адамга чечим чыкты. Ал дагы аткарылды. Анан бир эле Азимжан Аскаров үчүн алып койду. Бул жолу киргизгенге эч ким аракет да кылган жок. Анткени кирбейт болчу, аткаргысы келбейт, аткарбайт. Ошондуктан биз азыр ушундай бир абдан эффективдүү өзүбүздүн сот системабыз монтип кыйрап отурганда бизге ООНдун соту керек болчу. Азыр эми кайрылган учурда дагы ал аткарылабы, аткарылбайбы, бул жерде гарантия жок. Экинчиси, ошол адам укуктары боюнча биз адам укуктарынын баарын чектелбес укуктар, абсолюттук укуктар эч кандай шартта чектелбесин жана чектелүүгө мүмкүн болгон укуктар деп жакшынакай кылып эки бөлүп туруп, кепилдик берип, тыюуларды салып, чектелбесин депчи. Ошондой кылып түзүп койгонбуз. Эми азыр карасаңар, азыркы баш мыйзамда жана оштор айткандар масла-маслина артык кылам деп тыртык кылганы да. Эми мейли мамлекеттик түзүлүштү каалаганыңардай кылып жасай бергиле. Мага десеңер абсолюттук монархия кылып алгыла, анысы деле монархия болуп калды. Бирок адам укуктарына СОПСОнун тизгинделип аябай жакшынакай жазылып турган адам укуктары деген бөлүмүнө эмне тиешеси бар, эмне кийлигишет, ушул күнгө чейин түшүнбөйм да. Сонун жазылып турган нерсени ид акмагын чыгарды. Өндөр Мадумаров да парламенттен айтып атпайбы? Кандай деп түшүнсө болот? Могу жерде жазып атасыңар, адам укуктарынын баары абсолюттук чектелүүгө жатпайт деп турат. Баарын ушул баш мыйзамда көрсөтүлгөн адам укуктарынын баардыгы абсолюттук, булар чектелүүгө жатпайт деп турат. Ошол эле беренеде кийинки пункту адам укуктары баарына маанилүү максаттарда чектелиши мүмкүн деп атат. Кайсынысын колдонобуз? Ушундай башаламалдык. Эми көрөсүңөр, дагы бир топ убакыт өтөт. Баш мыйзам азыр баары толук кандуу иштей элек да, колдонуп баштаганда, орнуп баштаганда, анан кийин сезебиз. Дагы бир топ убакыт өтөт, анан кайра айтабыз, ай, баягы эле 2000 азыр неметип турушпайбы, ностальгия болуп, 93-жылдагы баш мыйзам сонун болчу депчи. Кайра ошол 2010-жылдагы конституция ордуна келет. Ушул адам укуктары боюнча айтып атам да. Анан эми адам укуктарын кандай кылып сонун кылып жазбайлы? Адам укуктарын көргөй турган механизм болбосо, анын баары кагаз түрүндө кала берет. Ошондой болуп калды. Кала берет. Сот системасы боюнча. Бирок баш мыйзамда, 2010-догу баш мыйзамда сот системасы боюнча кандай сонун нерселер кирген? Мисалы, сотторду тандоо кеңеши. 3-төн 2 жарандык коомдон, 3-төн 1 соттордун өзүнөн болсун деди. 24 киши Роза Саховнун учурунда 24 киши соттордун тандоо кеңешине кирди. Анын көпчүлүгү шагырак жарандык коомдон келди. Иштеп баштаганда эле ачык иштеди, күнүгө карап отурдук. Байкоо жүргүзөм дегендер келет, экран илинип турат. Ичине кире албай калса, орун жок болуп калса. Ошондо Замирбек Базарбеков деген төрагасы болуп келген. Иштеп баштады да. Иштеп баштады. Эч качан мындай болгон эмес. Дүйнө жүзү таң калды. Анткени жок мындай прецедент. Соттор өздөрү тандайт. Соттор өздөрү тандайт. Авторитардык мамлекеттерде президенттер тандайт. Бизде деле ошондой болуп келген.
эч качан мен мисалы эч качан оюмда да жок болчу сот болом деген. Анткени мен билчүмүн, ал сот болом десең, ал сөзсүз түрдө барып сүйлөшүш керек ал үйдө. Бир жылы 2006-жылы, кайсы бир жылы неме Курманбек Бакиев чакырып конституциялык сотко сенин судьяң мындай сенин талапкерлигиң туура келип атат, сенин жөнүндө сөз болду деп ошондой бир сөз болгон. Курманбек Бакиевдин немесине кирген мен ошондо Бектур Зулпиев менен киргизип сени сот кылабыз деп. Анан ошо менен отуруп сүйлөшүп анан ошо менен жымжырт болуп калды. Ал эмне болуп чечилди билбейм. Көрдүңөрбү, президент өзү чечти ошол маселеничи. Анан биз эми барып кирип бардык. Эч качан баягы кыялда да жок, ойдо да жок нерсени көрөлү деп бардык. Мен өзүм мен үчүн мисалы күтүлбөгөн жерде мен сот болуп калдым. Бул системаны ушундай ачык, ушундай адилеттүү, акыйкаттуу иштешине мындай негиз түзүп берген бул баш мыйзам болду да. Азыр эми салыштырып көргүлө, азыр мына калыптанды деп айтты улуттук жана кеңеш, сот адилеттүүлүгү боюнча улуттук кеңеш. Ким билет, ким кирди? Ким кирди? Ким түптөп атат? Талапкерлигин ким көрсөтүп атат? Аларды ким тандап атат? Эч ким билбейт. Анан момундай деп эле составы чыгып калат. Ошондо анан башыбызды мыкчайбыз, андай гана акмактар кирип калган. Ким тандайт? Депчи эми чынында ал жөн эле бутафория, чынында эми өзүңөр билип атасыңар, ал соттордун баарын администрация тандайт. Анан соттордун төрагалары, соттор өздөрү тандасын, каалагандай 3 жылга тандасын дагы, кайрадан экинчи срокко ошол эле киши кайрадан талапкерлигин койбосун деп деген тыюу киргизгенбиз. Азыр эмне болду? Соттордун жогорку соттун председателин президент тандайт, ал эми жогорку соттун председатели жергиликтүү соттордун төрагаларын тандайт. Толугу менен бул абдан бир ушундай бир жаман практикага айланып калганда, жогорку соттун председатели толугу менен сот системасын басып алган. Ал эми жогорку соттун председатели түздөн түз президентке баш ийет. Мына ошол системаны жокко чыгарганбыз. Жапжакшынакай иштеп аткан. Эми эмне болду? Кайра баары ошол эле Бакиевдин учурундагы ошол эле калыбына келип калды. Ушул 10 жылда жогорку соттун төрагалары алмаштырды. Эми кандай болбосун өздөрү өз арасынан шайлап алышты. Туурабы? Көп жыл иштеп жүргөн. Соттор шайлагандан кийин ошол нерсеге сөзсүз карайт да. Азыр ким? Жогорку соттун төрагасы Замир Базарбеков. Ошондо 12-жылы беле, 13-жылы беле мына жарандык кол Нурбек Тактакунов, Рита Карасакова ызылдатып ошол сотторду тандоо кеңешинен кетирген ошол кишини. Азыр көпчүлүк унутуп калды, эч ким ошол маселени көтөргөн жок. Карап көрсөңөр, Россиясы. Кымтыксыздык деп турат баш мыйзамда. Азыркы баш мыйзамда деле турат. Эң негизги талап судьяга кымтыксыздык. Кымтыксыздыктын 1%-на дагы дал келбейт. Замир Базарбеков бир эле нерсени айтып койду. 2010-жылдагы конституциянын дагы бир жетишкендиги сөз эркиндиги үчүн. Андан аша чаап кеткен учурда дагы жала жакса, же болбосо мазактаса, кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылбасын, ага тыюу салынат деген. Ошо менен клевета, оскорбление деген статьялар жазык кодексинде жоюлган. А 2000 кайсы бир 5-6 Замирбек Базарбеков Сабыр Жапаровдун арызы менен Каракол шаардык кеңешинин төрагасын сойду. Эле ким билет? Немеге тартат? Жоопкерчиликке тартат. Клевета үчүн. Бир жылга эркинен ажыратылды. Замир Базарбековдун ушундай чыгарган чечимдеринин бири эле бул. Андай эле толтура. Эми бул жагынан алганда, адам укуктары, сот жагынан алганда өзүңөр байкап атасыңар. Акыркы эле мисалды келтирели. Право на мирное собрание. Тыш чогулуштарга болгон эркиндик, укук. Ал дагы 2010-жылдагы жетишкендик Венециялык комиссиянын таң калган беренеси ошол болгон. Биздин 2010-жылы биз жазып койгонбуз. Ким каалаган учурунда каалаган жерде чогула берсин. А сөзсүз түрдө уведомление деле бербей койсун. Кааласа берсин, а бербесе дагы алардын чогулуш өткөргөнгө аларга тоскоолдук болбосун деп ошондой кепилденген. Дагы деле ошентип турат. Бул жолу эмнегедир көңүлү бурушкан жок дагы ошол бойдон калтырып коюштур. Мен ойлогом, бир эле асылганда ошону чектейт болуш керек депчи. Ошол бойдон калды. Бирок 2010-жылдан кийин деле Садыр Жапаров 2 жолу, 3 жолу кармалыптыр.
ошондой соттун тыюусу турганда, митинг өткөрүлбөсүн деген соттун тыюусу турганда, митинг өткөрүп, өзү дагы, жакындары дагы, билесиңер 2017-жылы биз ошол жерде турганбыз, ГКМБнын жанында, митингде. Эркиндик үчүн. Эми кайра эле ошол да, кайра эле ошол жазылып турган нерсени, баш мыйзамда жазылып турган нерсени булар ар кандай жолдор менен, соттун чечими менен чектеп атат дагы. Эми канчалык болбосун ушундай жарандык активисттер чыга берет. Эми өзүңөр ойлоп көрсөңөр, 3 киши Нурбек Тактакунов, Динара Ушунракунова, Азиза Абдрасулова, 4 киши. Өндүрүш Токтонасыров Орусиянын посольствосунун жанында жөн эле момунтип турат. Үчөөнү айыпка жыкты. Нурбекти азыр 5 күнгө жаап койду. Бул эмне деген саясат? Ошо 4 киши ошол жерге чогулуп, бир чоң бир коркунуч жаратып атабы? Бийликке, же болбосо орус элчисине эч кандай коркунуч жараткан жок. Бар болгону ошол жанагы нааразычылыгынан, посолдун нааразычылыгынан өз жарандарын биздин бийлик мазактап, укуктарын чектеп, камап коюп атат. Болбогон эле нерседен. Болбогон нааразычылык, посолдун нааразычылыгынан. Эми өзүңөр ойлоп көрүңүздөр, бир дипломатиялык ишкер үчүн канча деген адамдардын укуктары жабырып калат. Ошол себептен эми кандай болбосун жалпы тенденцияны алганда, азыр авторитардык өлкөлөрдөгү демократияны кеңейтиш керек экенин, бийликти бөлүштүрүш керек экенин түшүнүп калды. Казакстанда алып көргүлө. Супер авторитардык Казакстанда жергиликтүү бийликтин башчыларын азыр эл өзү шайлап атат. А биз болсо тескери жака кеттик. Биз жакшы эми туура жакшы немете албай, эми 10 жылда болуп кетпейт. Нурбек туура айтат, 100 жыл болду Франция 5-чи республикага чейин 100 жыл өттү. Анан бара-бара президенттер ошого өзүнүн салымын кошсо, ошого шарт түзүп берсе, демократия өнүксүн, партиялар бутуна турсун, партиялык түзүлүш болсун деп шарт түзүп, ошого жол көрсөтүүнүн ордуна ошонун баарын бууп, тыйып, кайрадан авторитардык бийликти орнотуп койду. Мына өзүңөр көрүп атасыңар. Болгондо дагы азыркы бийликтин негизги өзгөчөлүгү бул. Албетте авторитардык бийлик, негизги ыкмасы, мамлекетти башкаруу негизги ыкмасы популизм жана калп. Жалаң эле калп. Мына кече сүйлөгөн, Кумтөр боюнча сүйлөгөн сөзү жана кактус чыгарды, Центеранын билдирүүсүн салыштырып көрсөңөр. Ашыгып кетет экен да, бул киши ашыгып кетип эле анан баягы кыргыздар айтат го, опурта берет экен да. Ошон үчүн кандай болбосун, бул абдан жаман көрүнүш да. Диктатура, авторитаризм, популизмге негизделген диктатура менен авторитаризм бул абдан коркунучтуу көрүнүш. Анткени көрүп атасыңар, элдин баарын зомби кылып атат. Калктын баарын зомби кылып атат. Өнүгүү жагынан акыл эс, дүйнө таануу өнүгүү жагынан дагы артка кетип атабыз. Эмне болот? Бир элестетип көргүлөчү, ушундай калыпта биз дагы жылып кете берсек, дагы бир 10 жыл, 15 жылдан, 20 жылдан кийин эмне болобуз? Рахмат.